Саламатсызбы? Келиңиз чогуу оңой жана даамдуу бургер жасайбыз. Биринчи кадамда биз картошканы арчып, соломка кылып туурап жана суу тунук болгонго чейин 2-3 жолу жууп алабыз. Жуулган суубузду төгүп, кайра муздак суу куюп, жарым саатка чылап коебуз. Ал убакта биз булочканы 2-ге бөлүп, табакка жайып жана бургерди чогултаардын алдында 1-2 мүнөткө духовкага кактай ийсек, жумшак жана свежий болуп калат. Колбаса менен сырды бирдей көлөмдө кескенге аракет кылабыз. Салатты жакшылап жууп даярдап коебуз. Жарым сааттан кийин кысыган майга картошкабызды салып, чоңуткол бышканга чейин кууруп алабыз. Бышкандан кийин сүзүп алып, табакка салфетканы салып, үстүнө коебуз, ашыкча майларын сооруп алыш үчүн. Жана ысык кезинде туздап коебуз. Ашыкча майларын алып коюп, колбасаны бышыра баштайбыз. Эки жагынан тең кууруйбуз. Бир жагы бышкандан кийин экинчи бетине которуп алабыз. Экинчи бети куурулуп калганда үстүнө сырдан тизип алабыз. Сыр эрип, даамдуураак болушу үчүн. Капкак менен жабып, экинчи бети жакшы бышканга чейин калтырабыз. Мынакей сырыбыз даяр. Эми бургер чогултабыз. Башында айткандай эле бургерди 1-2 мүнөткө салып идим духовкага. Эми тизип алып, бургерди чогултабыз. Алгач мен бир бетине кетчуп сүйкөп алдым. Üstüne kартошканы тизип алабыз. Катталыңыз, көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыз.